Бүгүн 28-сентябрда Бишкек шаардык кеңеши жана Бишкек шаардык мэриясы шаарда коомдук транспорттордо жүрүү акысын көтөрүү маселесин талкуулап, бир жыйынтыкка келишти. Малгум болгондой, 1 ноябрдан тарта Бишкекте автобус жана троллейбустарда жүрүү акысы 11 сом, маршруткаларда жүрүү акысы 15 сомго көтөрүлөт. Бүгүнкү күндө автобус менен троллейбустар 8 сом, маршруткалар 10 сомдон каттайт. Бишкек шаардык кеңештин депутаты Кадыр Атамбаев жол киреени көтөрүүгө каршы чыгып, маршруттук фирмалардын мафиясын текшерүүнү сунуштады. Ал керектөөчүлөрдүн укугун коргогон Кыргыз Транс көзөмөл уюмунун маалыматы боюнча бир маршрутканын айдоочусу күнүнө 3-4 миң сом табарын айтты. Шаарда 3 миңдей маршрутка болсо, демек фирмаларга күн сайын 9 миллион сом түшөт экен. Бирок фирма ээлери салыкты жашырып, чыныгы феодализм менен алектенишет. Бул жерде жооптуу кызматкерлердин коррупциялык иштерин көрүп жатабыз. Фирмалар киреше чыгашасы тууралуу отчет бербейт экен. Андыктан бул маселени чечпей туруп, жол киреени көтөрүү туура эмес. Маршруткачыларды митингге чыгарып коюп, үстүндө мафиянын королдору жашырынып отурат, деди Атамбаев. Ошондой эле ал тарифти көтөрүү мыйзамсыз деп эсептерин айтып, эгер жогоруласа сотко кайрылууну пландап жатканын билдирди. Себеби азыркы анализдер жол киреени кымбаттатууга негиз боло албайт деген пикирин ортого салды. Бүгүн 28-сентябрда президент Садыр Жапаров Кыргыз Республикасынын жарандарынын ден соолугун тамеки, никотин керектөө кесепеттеринен жана айланадагы тамеки түтүнүнүн аэрозолдун таасиринен коргоо жөнүндө мыйзамга кол койду. Мыйзамдын демилгечилеринин бири Айнура Алтыбаева мыйзам кандай иштерин айтып берди. Кафе, ресторан, бар, коомдук тамактануучу жайларында тамеки, кальян жана аралашмаларды чегүүгө тыюу салынат. Эгерде адам тамеки тарткысы келсе, анда сиз сыртка чыгыңыз, бөлмөдөн чыгыңыз. Бул тыюу 160 мамлекетте кабыл алынган жана иштейт. Кыргызстанга тамеки чегүүгө катуу тыюу салынган өлкөлөрдөн чыгарылган тамеки чыгаруучу компаниялар иштеп жаткан. Ушул себептен улам бул мыйзамды кабыл алуу кыйын болду. Бирок ага кол коюлду, деди ал. Facebook 2020-жылы Кыргызстанда 800дөн фейк аккаунттарды жапкан. Өткөн жылы Facebook Кыргызстанда манипуляция жана туура эмес маалымат таратуу менен иш алып барган 800дөн ашык фейк аккаунттарды жапты. Бул тууралуу интернет башкаруу боюнча Борбор Азиялык форумунда Интерньюз өкүлчүлүгүнүн директору Элина Каракулова билдиргенин Барометр маалымдайт. Анын айтымында, троллинг фирмалардын эң активдүү кези пандемиянын биринчи толкунунда жана парламенттик шайлоо менен президенттик шайлоонун учурунда болду. Айрым жасалма аккаунттар өз ара бир топ болуп байланышта болорун жана алар шайлоо маалында бир гана эмес, бир нече саясий күчтөрдү колдоого алышканын аныктадык. Бул деген сөз, бир эле троллинг фирмалар каржылоо алды жана бир нече талапкерлер менен партияларды пайдаланды деген маанини түшүндүрөт, деп айтты Интерньюз өкүлчүлүгүнүн директору. Талибандар менен келишим түзүп, кызматташышыбыз керек. Мындай пикирин Атамекен партиясынын лидери Өмүрбек Текебаев билдирди. Кыргызстан бейрасмий түрдө талибандардын бийлигин тааныды. Аны Талантбек Масадыковдун президенттик тапшырмасы менен гуманитардык жардам көрсөтүлүп келгени далилдеп турат. Биз тажик эли менен ынтымак болушубуз керек. Бирок тажик президенти Эмомали Рахмондун жүргүзгөн терс саясатын чектөө үчүн талибандар менен кызматташуубуз зарыл, деди Текебаев. Нарынбек Молдобаев кыйын кезеңде Ауганстанга кол кабыш кылганыбыз туура. Президенттин бул кадамын сындап, каршы чыккандар дагы толтура. Мисалы, Кыргызстандагы мектеби жок айылдарга мектеп салгыла, бөлөк бирөөнүн балдарын окутканча Кыргыздын балдарын окутпайсыңарбы дегендей да пикирдегилер бар. Бирок согуштун учурунда Кыргызстан кыйналып жатканына карабай, Ленинграддын институттары көчүрүлүп келип, аларды калкалаган. Ошондой эле канчалаган жетимдерди Кыргызстан баккан. Башка мамлекеттен айдалып келген Кавказ улутундагылар да бизге келип баш калкалаган. 1934 чоң ачарчылыкта деле Казакстандын элин Кыргызстанга киргизип, ачарчылыктан алып калган. Кыскасы, президенттин Ауганстандын башына кыйын күн түшкөндө кол кабыш кылганы туура эле кадам деп ойлойм. Өзүбүздү эле ойлобой, кыйынчылыкка кептелген мамлекеттерге да кол сунсак, эл аралык аброюбуз өсөт. 2021 жылдын 23-27 сентябрында Gov.kg интернет порталында Бишкек шаарынын аймагында
пайдалануу укугуна 2300-2400 МГц жыштык тилкесиндеги 100 МГц көлөмүндөгү коммерциялык жактан жагымдуу радио жыштык ресурсун сатуу максатында 3 лот боюнча онлайн аукциондор өттү. Бул тууралуу министрлер кабинетинин басма сөз кызматы билдирет. Санариптик өнүктүрүү министрлигинин маалыматы боюнча өткөрүлгөн аукциондордун жыйынтыгы боюнча төмөнкүлөр жеңүүчү деп табылды. Биринчи лот боюнча 40 МГц үчүн 296 миллион 121 миң 600 сом суммасын сунуштаган Альфа Телеком жабык акционердик компаниясы Мегаком. Экинчи лот боюнча 20 МГц үчүн 353 миллион 235 миң 200 сом сунуштаган Нур Телеком ачык акционердик компаниясы О. Үчүнчү лот боюнча 40 МГц үчүн 360 миллион 64 миң сом сунуштаган Sky Mobile жоопкерчилиги чектелген компаниясы Билайн. Натыйжада өткөрүлгөн аукциондун жыйынтыгы боюнча 2300-2400 МГц жыштык тилкесиндеги 100 МГц көлөмүндөгү радио жыштык ресурсун колдонуу боюнча 3 лот 1 миллиард 900 миллион 420 миң 800 сом суммасына сатылды. Белгилей кетсек, 2020 жылы Улуттук коопсуздук мамлекеттик комитети жана Аскер прокуратурасы тарабынан айрым мамлекеттик органдардын кызматтык адамдары аркылуу радио жыштыктарды сатып алуу, сатуу жана аларга карай лицензияларды кайрадан тариздөө боюнча бүтүмдөрдү ишке ашырууда мамлекеттин кызыкчылыгына каршы коррупциялык фактылар аныкталып, ага бөгөт коюлган. Анын натыйжасы боюнча бир катар кызматтык жактар кылмыш жоопкерчилигине тартылган. Көрсөтүлгөн радио жыштыктар мыйзамда көрсөтүлгөн тартипте ишке ашыруу үчүн мамлекетке кайтарылып берилген. Кабыл алынган антикоррупциялык чаралардын натыйжасында мамлекеттин пайдасына кайтарылган радио жыштыктарды сатуу өлкөгө 1 миллиард сомдон ашуун киреши алып келди.